өз алдынча башкаруу союзуна кайрылганга чейин Талас облусунун Айтматов районуна караштуу Кара Буура айыл аймагындагы муниципалдык ишкана таштандыны чыгарууда бир топ көйгөйлөргө дуушар болуп келген. Таштанды челектери жетишсиз жана бар челектер чириген абалда болгондуктан чаржайыт, акыр чикир тилкелери көбөйүп, көчөлөрдүн көркүн бузганы аз келгенсеп, санитардык абалды начарлатып жиберген. Жергиликтүү бийлик таштандыдан арылуу долбооруна колдоо сурап 300 000 сом алышкан. Дагы 50 000 сом жергиликтүү бюджеттен бөлүп, айылдын жолдоруна жаңы таштанды челектери орнотулду. Талас шаарынан кийин эле биздин Кызыл Адыр шаары экинчи орунда турат. Чоңдук боюнча, население боюнча элден таштанды көп чыгаргандан баштап мусор ящиктерге биздин талап аябай ошо коюлду да. Эм сууга рахмат. Биздин талаптарга, суроолорубузга жооп берип, ушул ящиктерди бизге беришти. Темирден жасалган, аябай сапаты менен, объему да чоң, и буну алып кеткенге да оңой. Мурда биз ушул жерде мусорлордун баардыгы ар кайсыл жерде жатчы, ошолордун баарын чогултуп, биз өрттөгөндө бизге жаман жыттын баардыгы келип домдорго аябай зыяны келчү. Азыр жакшы болуп калды, ящиктер коюлуп, аны ар дайым тазалап турушат, алып кетип турушат айыл өкмөтү. Дагы да жаңы неме контейнер алып келиптир. Жакшы учурунда келет, алат. Мурдага салыштыргыча бир топ өздөрүнө да жеңил, бизге да жеңил. Балдарыбыз болсо тазалыкты сактап, бүт-түбүн тазалап кетишип атат. Бир жумада 3 жолу тазалап кетишет. Элдер баары ыраазы. Биздин Кара Буура айыл өкмөтү Кудайга шүгүр, жакшы иштешип атат.